Бүгүн биздин темабыз простата безинин сезгенүүсү же болбосо простатит жөнүндө сөз кылабыз. Биздин клиникада уролог, андролог врачы болуп эмгектенип келет. Саламатсыздарбы? Биздин подкастыбызга куш келипсиз. Биринчи эле сизге берген сурообуз простата бези деген эмне? Негизи оору жөнүндө сөз болгондо анатомиядан баштасак туура болот, анткени ошо кайсы оору орган жөнүндө сөз кетип атканын түшүнүш үчүн. Простата деген бул эркектин гана бези болуп эсептелет. Ал табарсыздын ылдый жагында жайгашкан жана ал аркылуу уретра өтөт. Анан простатит деген оору болсо уже ошо простата органынын сезгенүүсү же инфекциясы болуп эсептелет. Эл арасында сөз жүрөт, простата бул эркектин экинчи жүрөгү деп. Бул эмне себептен айтылат жана ушул простата безинин кылган кызматы эмне? Ошо боюнча дагы биздин көрүүчүлөргө кыскача айтып берсеңиз. Бул менимче ошо простатанын милдетине жараша ошентип айтылса керек. Простатанын милдети бул эркектин гормондорун иштеп чыгарат. Андан сырткары секрет деп коет эми орусча секрет простаты, ошондой суюктук чыгарат. Анан бул суюктук өз чегинде сперматозоиддун бир бөлүгүн түзөт. Жана ошондой эле эрекция процессине катышат. Негизи эле ушу простата бези эркектер арасында канчалык кеңири таралган, мындай канча пайызга алсак, канча пайыз эркектер бул оору менен ооруп келишет? Простатит оорусу менен статистика боюнча, дүйнө статистика боюнча 30 жаштан 45 жашка чейин ооруйт көбүнчөсү. Анан бул 40% эркектерде учурайт. Бул ооруга алып келген кандай себептерин да кыскача айтып берсеңиз? Простатит оорусуна алып келген себептер көп. Алардын ичинен эң негизгиси бул негизгилеринен бири бул жыныстык жол менен жуккан инфекциялар. Жыныстык жол менен жуккан инфекция бул уретра аркылуу көтөрүлүш жолу менен кирип, анан аягында ошо простата безине таасир этет. Инфекция бул ошо көбүнчө незащищенный жыныстык катнаш деп коелу, ошо аркылуу жугат. Сакталбастан. Жыныстык катнаш сакталбастан. Андан кийинки факторлор булар секрециянын топтолушу, орусча айтканда застойный простатит деп айтылат. Бул эме көбүнчө ошо жыныстык катнаш болбой калганда кезигет эркектерде. Анткени жана биздин секреция бул жыныстык катнашка кошулганда бул сперматозоиддер менен спермалар менен чогуу чыгыш керек. Кийинки фактор бул кыймылсыз жашоо образы. Бул фактор жамбаш органдарында кан айлануунун төмөндөшүнө алып келет. Бул простата безинин азыкташынын төмөндөшүнө алып келет жана биздин организмге пайдалуу болгон иммунитеттер төмөндөп баштайт. Мисалга алсак, ичкен жеген тамагы же болбосо ичимдик ичкен, тамеки чеккен оорулууларда дагы көбүрөөк кездешиши мүмкүнбү? Албетте, бул тамеки чегүүсү, анан спиртной ичимдиктерин ичкен негизи эле көп оорулардын фактору болуп эсептелет. Ошондой эле простата органына деле ошондой өз таасирин билдирет. Бул суроону бергенимдин себеби бизде ичимдик ичкенде ички органдар гана жабыркайт, тамеки чеккенде өпкө органы гана жабыркайт деген түшүнүк көп да. Бул менен багы биздин көрүүчүлөргө ичимдик, ошондой эле чылым чеккен, бул ошол тукумсуздукка, ошондой эле эркек бездерге дагы зыяны толук тийгенин жеткизгим келди да. Тамеки азыр табарсык рак оорусунун эң негизги причиналар, себептеринен бири болуп эсептелет. Ошондой эле простата органына деле кан аркылуу барып өз таасирин билдириши мүмкүн. Сиздин баамыңызда сизге келген оорулардын негизги саны бул айыл жергесинен көп келишеби же шаар жеринен көп келишеби? Бул сиздин баамыңызда да? Бул жана айтып кеткендей эле факторлорго кыймылсыз жашоо образы деп айтпадыкпы? Ошон үчүн көбүнчө бул ошо кылган жумушу менен, кесиби менен байланыштуу. Анткени ошо кээ бир адамдар, азыр эркектер көбүнчө эле офистерде иштеп калды, отуруп кыймыл аракет жок.
ар дайым кечке 12 саат отурат же болбосо айдоочу болуп иштешет. Ошолордо көбүнчө көп кезигишет. Анан тамеки чеккен ошо эмелерде. Андан сырткары ошо жыныстык жашоону аз образ ошондой болсо ошондо да аз көп кезигет. Кандай белгилери болушу мүмкүн? Оорулуулар башкы ушул оору башталып атканда эле биле алабы же болбосо качан гана өтүшүп кеткенде белгилери байкалабы? Негизи простатит бул бизде классификация деп айтылат. Ошо классификация боюнча 4 категорияга бөлүнөт. Бул биринчиси өткүр простатит, бактериалдуу простатит, экинчиси өнөкөт бактериалдуу простатит, андан сырткары дагы өнөкөт жамбаш оору простатити, бел оорусу деп айтылат, туура айтканда. Анан асимптоматикалык деген простатит да бар, ошо белгилери жок деген. Азыр эми бүгүн биз өнөкөт простатит жөнүндө сүйлөшөлү анда. Анткени көбүнчөсү ошо простатит менен ооругандар кеңири жайылган түрү болуп эсептелет. Көп кишилер анан ошону байкабай жүрүп өткөрүп салышы мүмкүн. Өнөкөт простатиттин белгилери бул биринчи эле тез зара кылуу, андан сырткары бул оору сезими бул чатта, курсактын ылдый жагында, жыныстык мүчөдө же жумурткаларда болушу мүмкүн. Андан сырткары дагы эрекциянын начарлашы жана мүнөтүнөн эрте бүтүп калышы. Ошондой эмелерде учурайт. Негизи эле багыл эркектердин берген суроосун мен көп байкайм. Жыныстык катнаш канча убакытка узарыш керек жана канча убакытта болуп туруш керек деген суроо көп берилет. Бул боюнча да дүйнө жүзүндө изилдөөлөр өткөрүлгөн. Ал боюнча анын жыйынтыгы боюнча эркектерде жумасына 2-3 жолу болгону норма эсептелет. Андан убагына келсек 2 минутадан жарым саатка чейин болгон жыныстык катнаш норма болуп эсептелет. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Бул оорунун кантип алдын алсак болот? Бул оорунун алдын алыш үчүн биринчи секрецияны топтолушуна жол бербөө керек. Мунун үчүн стабилдүү жыныстык катнашта болуу керек. Экинчиси жыныстык катнаш аркылуу жуккан инфекцияларга анализ тапшырып туруу керек. Ар жыныстык катнаштан кийин эгер корголуусуз жыныстык катнаш болгон болсо, ошондой тапшырып туруу керек. Андан кийин физикалык активдүүлүк. Бул бир гана спорт менен машыгуу эмес, бул болгону күнүнө көбүрөөк басыш керек. Бассейнге барып сүзсөк болот, велосипед тепсек болот, ошого окшогон эле нерселер. Анан туура тамактануу. Туура тамактанууда өз таасирин билдирет. Спирт ичимдиктерин ичкен жана ачуу тамактарды көп жеген простата безине өз таасирин билдирет, терс таасирин билдирет. Простатит бар экенин кантип аныктаса болот жана өз алдынча бул оорулуу простатит экенин биле алышабы? Өз алдынча билиш кыйын, анткени бул простатит оорусу инфекционный оору болгону үчүн бул албетте лаборатория аркылуу аныкташ керек. Биринчиси бул простата безинин секрециясынын бактериалдуу үзүлдөө. Бул секрет болсо простата безинин массажы аркылуу алынат. Экинчиси бул жыныстык жол менен жуккан инфекцияларга анализ тапшыруу керек. Үчүнчүсү урофлометрия деген изилдөө бар. Ал ыкма аркылуу зара кылуу заранын ылдамдыгын көрсөк болот. Анан УЗИ тартып көрсөк болот, простатанын өлчөмүн, структураларын. Анан дагы бир анализ бул ПЦА деген анализ бар, простат специфический антиген деп айтылат. Бул анализ бизге онкологиялык оору бар жок экенин аныктоо үчүн керек болот. Кантип дарылаш керек жана оорулуу өз алдынча дарыланса болобу? Дарылоо жөнүндө айта турган болсок, бул ар бир бейтаптын өзүнүн инфекция агенттин түрүн
иммунитеттин абалын, оорунун узак канча убакыт ооруп атканын жана ошондой эле жашоо образын эске алып ар бир бейтапка өзүнчө индивидуалдуу лечение дарылоо өткөрүш керек. Эгерде бул ооруну дарылабай койсо, кандай бул багыл өтүшүп кетет? Простатит оорусуну дарылабай жүрсө, ал көп убакыт сезгенүүсү простатиттин бул простата органда ткандардын структурасынын өзгөрүшүнө алып келет. Анан бул нерсе тукумсуздукка алып келиши мүмкүн, эрекциянын жоктугуна, начарлашына алып келиши мүмкүн. Андан сырткары жана эң коркунучтуу болгон рак оорусуна да алып келиши мүмкүн. Мындайча айтканда, бул жанагы тукумсуз болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле жыныс катташта мындай начар болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле рак ооруларына жетиши толук мүмкүн, Ооба. Аскар мырза, сизге чоң рахмат айтабыз. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, жакшы элге кыргыз тилинде маалымат жеткирип бергениңизге, дагы ушундай кызыктуу темаларга келип бериңиз. Эгерде биздин көрүүчүлөрүбүз комментарийде кандайдыр бир кызыктуу темасы болсо жазышсын, дагы ушундай темаларда сөз кылып элибизге маалымат жеткизип турайлы. Рахмат. Бүгүнкү подкастта эгер айтылбай калган тема болсо, же болбосо сизде кызыктуу темаларыңыз болсо, анда сөзсүз түрдө комментарийге жазып, бизден сурап кетсеңиздер болот. Биздин урологдор командасы сөзсүз түрдө сиздерге жооп берет. Активдүү катышып, биздин подкастка ошол жактан атайын белектерди утуп алсаңыздар болот. Бизде жакшы медицинанын логотиби түшүрүлгөн белектерибиз бар. Катышуучуларга, активдүү катышуучуларыбызга сөзсүз түрдө ушул белектерден биз ыйгарабыз. Андан тышкары, эгерде сизде ушул урологиялык көйгөйлөр болсо, биздин урологдорго кайрылсаңыз болот. Сөзсүз түрдө ооруну өткөрүп жибербестен убагында кайрылып, убагында дарылаңыздар. Биринчи байлык бул ден соолук.